Соңку мезгилдерде күндөн энергия алууга суроо талап күчөдү. Өзгөчө өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгы жаралып турган шартта альтернативдик булактар калктын калың катмарына сунушталууда. Көргөзмөдө атайын Орусия өлкөсүндөгү уникалдуу энергия аталышындагы компания чакыртылган. Анда күн чырактары аркылуу энергия алган күзгүлөрдүн түрү сатыкка коюлду. Компаниянын Борбор каладагы кеңсесинде 2 багыттагы технология бар. Күндүн нуру аркылуу үйдүн жылуулук системасына жана күнүмдүк турмуштагы ысык сууну алууга күндүн панелдери алынып келинген. Панель 60 градуска чейин сууну ысытып 50 жыл кепилдиги менен берилет. Кошумча аппараттары менен панелдин баасы 1,5 миң АКШ долларына чейин чыгат. Баягы суу тартыш болуп, маловодье деп атпайбыз, мындан энергетический кичине кризистер болуп аткандыктан, бул бүгүнкү күндүн өзүнүн талабы болуп атат да. Ошол себептен бул технологиялар менен биз мурдатан эле иш алып барып, элге жайылтуу иретинде баягы иш аракеттер жүргүзүп келгенбиз. Бирок быйылдан баштап бул баягы аябай активдүү фазасына өтүп атат. Айта кетсек, бул жерде негизи күн энергиясынан 2 багыт менен энергия алса болот. Бар эле көрсөтөт. Бул күн энергиясынан ысык суу алса болот. Ысык суу алып, уну жанагы үйдөгү эле колдонуп аткан душ, ванна бардык жагына кошсок болот, же болбосо муну дагы чоңураак кылып туруп үйдөгү отопленияны дагы кошсок болот да. Жана теплый пол системасы менен кетсе, суу менен бул өтө эффективдүү. Себептигинде теплый полго 30 градус температура уже жетиштүү болуп эсептелинет. А если радиаторный система отопления болсо, ага 60 градуска чейин ысык суу болуп калат. Ошон үчүн анда буга дагы подпитка беришибиз керек болот да. Анан бул ошо күндүн нурунан ысык суу алган система. Экинчи система болсо, бул күндүн нурунан электр энергия алабыз. Мына бул жерде турган бизде монокристаллический солнечный панель деп коет, күн панелдери. Бунун кубаттуулугу 330 ватты түсөт. Если мындай панелден 3тү койсоңуз, сиз уже 1 киловатт электр энергия алып каласыз да. Анан эми бул эмнеден турат? Бул жалгыз эле панелден турбайт. Бул панель, анан панелден бизге постоянный ток келип, инвектор деп коет, преобразователь, ушуга келип түшөт. Бул жерден анан кайра 220 вольтко которот. Анан үйгө кадимки эле биздин 220 вольт кылып берет да. Андан тышкары бул жерде излишик болсо, биз аккумуляторго сактай беребиз. Аккумуляторларыбыз гелиевый аккумулятор деп айтылат. Ушу гелиевый аккумуляторлар сакталат дагы. Түнчүндө, мисалы, күн жокто, свет өчүп калса, аккумулятор өзүнүн жардамы менен кармап турат. Анан могу биз сап келип аткан инвекторлор гибридный деп коет. Булардын эң жакшы функциясы бул жанагы күн булутка кирип кетип, же мындай баягы бияктан 1 киловатт чыкпай калса, жетпей аткан электр энергияны шаардык свет менен аралаштырып бере берет да. Мисалы, азыр бизде 3 киловаттык станция турат, анан 2 киловатт күндөн келип атса, 1 киловатт жетпей атат да. Аны биз шаардын светинен алабыз да, ошондо биз шаардан 2 киловатт экономдойбуз да. Анан 3 киловатт кылып ала беребиз. Если шаарда да свет жок болуп калса, ал запасты биз аккумулятордон кошуп ала беребиз да. Аккумулятор менен шаардык свет биз үчүн мындай балансировать этип турган схема болуп эсептелет да. Анан жанагы күн нурунан ысык суу алганга мына момундай бойлер деп коет. Бойлер косвенного нагрева деп коет. Бул мындай ичинде змеевик деп коебуз. Ушлар болот. Ушлар аркылуу бунун ичинде сууну жылытып турат. Биздин Кыргызстанга бул аябай жакшы нерсе. Себеби климатка. Себептен күн бизде жетиштүү. Жанагы банялар, айдын чекилинде чакан банялар, же болбосо мисалы душтар, гостиницалар баардык ушундайларды койсо, бизде электр энергияга жана климатка салым өтө чоң болмок да. Себеби дегенде электр энергияны аз жакмак, экинчиден баягы экологияга зыяны аябай азаймак да. Ошол баягы түшүнүктүү элге жеткизели деп, баягы биз пионер болсок дагы алдыга чуркап эмгектенип атабыз да ошону жылдарды. Бул канча кайсыл жерден чыгарылат, анан кийин көлөмү канча сом турат? Баасын айтсаңыз. Бул Россиядан чыгат. Россияда эң чоң завод бар, Хевел деген. Ошо Хевел заводунун панелдери 25 жыл гарантия берилет. 25 жылга чейин ушу жанагы 330 ватты берет деп гарантия берет да заводчу. Мунун баасы 20.500 сом, бирок мен жана айтып кеткендей эле, буларды тиги бир эле панелден турбайт, бул инвектордон турат, аккумулятордон турат, анан жана башка нерселерден турат да. Бүгүнкү күндө 1 киловаттын орто эсеп менен баасы 1,5 миң доллардын айланасында болот да. Бул болсо, бул жанагы трубчатыянын плоский деп коет, бул плоский панель. Бул да Россиядан чыгат. Мунун иштөө мөөнөтү 45 жылга чейин деп берет. Срок службасы. Мунун дагы баасы өтө деле жогору эмес. Мисалы, бир панелдин баасы
где-то 50 000 сомдун айланасында болот. Бирок 50 жылга алып аткан 50 000 сом бул баягы өтө эле арзан нерсе болуп эсептелет. Бирок ошол эле мезгилде бул жаңгысы ушундан турбайт. Бул баягы багы болот, насосу болот. Анан жанагы жидкосттер болот. Ошолор менен мындай комплектация болуп жасалат да. Ошто көлөмдү койдургандар барбы? Ошто көлөмдү койдургандар эми биз койгон эмеспиз, бирок бизге чейин коюлгандар бар. Бул жана Sunrise гостиницасы, Ошнур гостиницасы, ошол жерлерде ушундай баягы системалар иштеп атат да бүгүнкү күндө. Курулуш, энергетика, атайын техника жана коопсуздук боюнча эл аралык көргөзмө калаада 5-чи рет уюштурулууда. Эл аралык көргөзмөгө биргелешкен долбоор аркылуу Беларусь, Германия, Казакстан, Туркия, Түштүк Корея, Орусия жана атамекендик 30дан ашуун курулуштагы компаниялар жана ишканалар катышууда. Алгач көргөзмө расмий ачылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ишкерлер жана курулуш тармагындагы мамлекеттик кызматтар чакырылды. Көргөзмөдө жергиликтүү ишкерлер менен компания өкүлдөрү ортосунда эки тараптуу келишим түзүлүп, эркин аянтчада баарлашып өттү. Жаңы курулуштагы оор техникалардан тартып суу түтүктөрү жана жарык чырактарына чейин коюлду. Бул жакта Германияда, мисалы Германиядан, Беларусьтан келген компаниялар, Кыргызстандын атынан катышып жаткан компаниялар менен чогуу алар менен жолугушуп, алар менен дагы өзүнчө бир мамиле түзүшсө болот. Албетте бул жакта дагы экспортко дагы потенциал бар. Площадкада көптөгөн компаниялар менен жолугуп, алар менен бизнес алака түзүшсө болот. Ошол менен катар эле өзүнүн инновациялык кандайдыр бир чечимдер боюнча өзүнүн пикирлерин алмашса болот. Бул көргөзмөгө ошо курулуш тармагында, энергетика, атайын техника тармагындагы адистер чакырылган. Ошолор келип компаниялар менен жолугушуп, алар менен бизнес алака түзүшсө. Адистештирилген көргөзмөдө бизнес өкүлдөрдүн жана мамлекеттик органдардын бир алкакта иш алып баруусуна дагы мүмкүнчүлүк ачылды. Архитекторлор шаардагы курулуш тармагы өнүгүп келе жатканда жаңы технологиядагы эл аралык көргөзмө ишкерлерге жеңилдик түзүп берип жатканын белгилейт. 5-чи рет уюштурулган курулуш жана энергетика эл аралык көргөзмөсү 2 күнгө созулат. Ири өндүрүш ишканаларынын материалдары менен таанышып, сатып алууга жеңилдик баалар каралган. Көргөзмөнү бир эле Ош шаарында эмес, жергиликтүү район шаарларда да өткөрсөк, Кудай буйрса мына курулуш Ош шаарында өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бишкек шаарынан кийин эле Ош шаарында ушул чоң масштабтагы курулуштар жүрүп жатат. Ал жерге ошол курулуш материалдарын ар тармактуу курулуш тармагын, суу түтүкчөлөрүн, насосторду, айнек десек айнек баардык ушул чатырчасынан баштап мыгына чейин ушул жерден ушу жаңы заманбап технологиядагы материалдарды алса болот да. Көргөзмөдө адистер курулуш тармагындагы жаңы технологияларды түз сатып алуу жана иштетүү боюнча акысыз кеңеш берилип жатат. Абдумалик Базарбаев, Фелимон Акбаев, Ош ТВ.